Кыргыз улакчылар Астанадан мекенине кайтып келишти. Кыргызстандын Көкбөрү боюнча курама командасы көчмөндөрдүн дүйнөлүк 5-оюндарында финалда Казакстанды 14 эсеби менен жеңип алтын тагынды. Ал эми Көкпар боюнча команда финалда турнирдин ээлерине 4-5 эсебинде жеңилип, күмүш байгени камсыздашты. Анткени менен бул оюн калыстыкка байланыштуу чуу менен коштолду. Көкбөрү федерациясы азыркы тапта спортчулар үйлөрүнө тараганын, кийинчерээк алардын катышуусу менен расмий иш-чара уюштуруларын айтышты. Кайгуул милициянын кызматкерин сөккөн 46 жаштагы киши убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ичип алып автоунааны айдап жана кайгуул милициянын кызматкерин сөккөн 46 жаштагы жаран 1-май сотунун чечими менен милициянын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Эске салсак, буга чейин Хаммер автокөлүгүнүн рулунда отурган мас кишинин автоинспекторду оозго алгыс сөз менен сөгүп, алардын айтканына көнбөй жатканын видеосу тараган. Окуя Бишкек шаарынын Киев жана Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Кайгуул кызматы ага карата чечим укук бузуулар кодексинин 193 беренесинин негизинде чыкканын, өзү кармоо жайына киргизилип, автоунаасы айып короого токтотулгандыгын айтышты. Бирөө сиз болсозчу. Эмне болот? Ошо силердин айынан, силер ошо водительдердин айынан эмне болот деген айынан анан бүтүн болот да, анан бирөө каза болот. Эмне? Баки он кармоо ойлойсуз? Оң амазан. Кармоо ойлой койсо? Сындырып салам, сындырып көрбөйсүзбү? Жок, сындырып көрүңүз да. Баки колуңузду салып коюңуз, акылдуу жол эскертип атам. Баки колуңузду салып коюңуз. Колуңузду салып коюңуз, урматтойдочу. Колуңузду салып. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Ташиев алтын кенге берилген 23 лицензия мамлекетке кайтарылганын билдирди. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин алтын кендерин казууга берилген 23 лицензия мамлекетке кайтарылганын билдирди. Ал бул тууралуу 13 сентябрда Чүй облусунда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда билдирди жана кен тармагындагы коррупция тууралуу айтты. Бул жерде чырмалышкан мафия болуп кеткен. Биздин алтыныбызды, кен байлыктарыбызды биринен бири сатып алып, бирине бири сатып, мамлекетке эч нерсе түшпөй, каяктагы чет жактагы адамдар байып жүрө беришкен. Ушулардын баарын биз көзөмөлгө алдык, дейди Ташиев. Эгерде мурда ушу сокулукта кимдир бирөө баягы бизнесмендерди, предпринимательдерди коркутуп, үркүтүп же башка кылып жүрө турганбыз, алар жок. УКМК Крымтөбөл Жеңгонун жакын адамын ошто бизнестерди тартып алгандыгы үчүн кармады. Крымтөбөл Кадыр Досоновдун Жеңго жакын адамы кармалды. Бул туурасында бүгүн 14 сентябрда УКМКнын маалымат борбору кабарлады. Маалымдалгандай, козголгон кылмыш ишине байланыштуу 11 сентябрда Крымтөбөл Жеңго кайманаты бар Кадыр Досонов менен тыгыз байланышта болгон 1970-жылы туулган жаран кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал Кара Суу районунун Шарк айылында жайгашкан пахта заводун, ошондой эле Качкар Кыштак айылында жайгашкан тракторду, гаражды, май чыгаруучу цехти жана теплицаны мыйзамсыз ээлеп алган. Жабырлануучунун өндүрүштүк объектилерди өзүнүн менчигине кайтарып берүү өтүнүшүнө жооп берип, бир гана пахта заводун кайтарып берген. Ошол эле учурда Крым авторитет Жеңго менен кылмыштуу байланыштарды пайдаланып, жабырлануучуну физикалык күч колдонуу менен коркута баштаган.
Жаранын жашаган жерин тинтүү учурунда 2 дана жылмакай ок атуучу куралдар, бычактар Ички иштер министринин кызматкеринин өздүк күбөлүгү, ошондой эле аталган өндүрүш объектилерине тиешелүү документтер табылып алынды. Кылмыш ишинин алкагында ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бишкекте соода борбордогу балдар ойноочу аянтчадан терүүлөө жалан табылды. Бул маалыматты Супер KG порталына Ленин райондук милициясы тастыктады. Маалымдалгандай, аларча соода түйүнүндөгү кичинекей зоопарктан качып чыккан жылан оюн зоок аянтына кирип кеткен. Окуя кечээ 13 сентябрда катталып, аны наристесин кумга отургузганы барган киши көрүп калган. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жеринде соода түйүнүн жана зоопарктын ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн. Соода борборунун администрациясы 14 сентябрдан баштап зоопарктын ишин токтотуу каралып жаткандыгын маалымдаган. Бери эле кетсек, 12 августта соода түйүндө жайгашкан зоопарктагы жылан 15 жаштагы кыздын колун тиштеп алган окуя катталган. Булак Супер KG. Садыр Жапаров эли таштанды маселесинде кайдыгер болбоого чакырды. Президент Садыр Жапаров 14 сентябрда өзүнүн администрациясында иштегендер менен чогуу ишембеликке чыкты. Алар Жапаров анда өлкөдө айлана чөйрөнү булгап, таштанысын калтырып кеткендер тууралуу айтып, бул маселеге бардык тургундар кайдыгер болбошу керектигин белгиледи. Ар бир кыргызстандык ушундай жерге келип эс алганда жаратылышты таза сактоо керектигин билиши керек. Таштанысын калтырып кеткендер бир күндүк жашоо менен жашаганга көнүп калган. Ушул жерлерде алардын балдары, неберелери да эс алат да. Ар бир кыргызстандык кетип баратканда таштанысын калтырып кетиптир деп басып кетпей, ошону жыйнап аштыкка салып ала кетсе, колуна жугуп калбайт. Таштаны жатса укмуш сындайбыз. Тазалыкты сактоону мектеп жашынан үйрөтүшүбүз керек, деди Жапаров. Алай районунда кордолгон баланын атасы кыргыз элинен кечирим сурады. Аялына өлчөшүп уулун сөгүп видео тарткан окуя боюнча ошол адам айтып берди. Ош облусунун Алай районунда атасынын кордук көргөн бала бир туугандар менен фостер үй-бүлөгө берилет. Бул тууралуу Турмуш басылмасына Алай райондук эмгек жана социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Батина Токобаева билдирди. Анын айтымында, видеодогу жаран Алай районунун Курманжан Таткай аймагынын Кабылан көл айылынын тургуну 1985-жылы турган 29 январда туулган ИТА аялы Т2 2024-жылдын 7-майында Россиянын Москва шаарына иштеп келүү үчүн кетип, жашы жете элек 4 баласын жолдошунун кароосуна калтырып кеткен. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Ошойдон үйгө келдик. Үйгө келип камыр-тамыр жүрүп койдум. Эмеги чейиндеп, отурдук, от мичкен бая камыр жүрүп аткан мен калып сону. Кийин ол дагы мультигин көрөм деп баягы телефонду карамаганда апасын дагы эсте, анан апасына дагы звонок кылды. Кылганда апасы дагы албай койду. Анан мен звонок кылсам, мага бир баланы айтты, мен укпай калдым да, кайра өчүрүп койду. Ошентип кыйlı bir saat aşıp çaldık, tegel болбой койду. Кейде занят кылып коет, кейде чормисокко киргизип коет, жарнете болуп атты да.